Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, куратор Досалиева Мунайым. БКМ 218 тайпасынын студенти Сабырбекова Эснегүлдүн куратордук сааттан жасалган кайтарым байланышы. Кусейин Карасаев 1901-жылы Төп районунун Кең Суу айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Кара Көлдөгү орус түзө мектебинде окуган. 1916 жылдагы Аламат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Жаш Кусейин жан багыш үчүн кой багып, бир байдын баласын окуткан. 1921 жерине кайтып келет. 1925 Ташкентке барып Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кыргыз туңгуч гезити Эркин Тооноо чыгаруучулардын тобуна кирген. 1951-1974 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алиппе түзүшкөн. Өзү да сабат ачкыч алиппесин жазган. Карасаев «Накыл сөздөр» аттуу китебинде Манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп аларга түшүндүрмө берген. Камус наама, араб, ираң, кытай, моңгол, орус тилдеринин оошуп келген сөздөр жана көөнөргөн сөздөр. Кусейин Карасаевдин эгемендүүлүк замандын шарапаты менен окурманга алгач 1995 сунуш этилген бул Карасай сөздүк деген элдик аты бар. Камуснама аттуу баа жеткис мурасы арадан туура 20 жыл өткөн. Дагы да ушул калың окурман журтунун өтүнүшү менен экинчи мертебе басылып жатат. Карасаевдин атасы Карасай, энеси Боргу, балдары менен 1905 Кусейин Карасаевдин жубайы Кыргыздын туңгуч кино актрисасы Аиша Карасаева менен. 1930 Кусейин Карасаев менен баш кошуп 70 жыл чогуу өмүр сүрүшкөн. Ал Кусейин Карасаевдин бардык илимий эмгектеринин редактору болгон. Бишкек гуманитардык университети улуу инсандын атында. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.